Mıktыбек Астанбекти билесиңерби? Кече уулун үйлөдү. Мыктыбек Астанбек уулун үйлөп бир элде жок иш кылды. Мен тойго бардым, барсам төр жок. Төрдө жигит менен кыз отурат го тойдо. Элдин баардыгын жалдырап карап отурат, жок аныкы босоого отурду. Төрдө эч ким жок, төрдө биз отуруп алдык. Өзбек ажы мен жана башкалар отуруп алып отурдук мындай эле. Анан келин менен күйөө бала кана десек, тиякта отурушат босоогодо. Айтат, булар эмне кызмат кылган төргө туруш керек дейт. Буларды баккандар төрдө туруш керек дейт. Булар тиякта туруш керек, ушундай отурду. Мыктыбек Астанбек ажыга барып калды. Мен анда тиякта студентмин. Анан ихрам келди, анан ихрам килдет умра кылгандан кийин, ажы бүткөндөн анан ихрамды жудуруп алсам болот. Мен айттым, жудуруп эмне кыласың айтты. Эч командировкага барганда кир кийимиге көтөрүп барган эмесмин, жууп тазалап көтөрүп барат элем деп. Мен айттым, бул командировка эмес, бул умра дедим. Ошол умрада кир деген ихрамды аялыңыз ырахат алып жуусун дедим. Бул карамдын тийген чаңдары. Пайгамбар Аббакыр, Умар, Усман жүргөн жер чаңдары. Бул эмне ат башын чаңы экен, же базарган чаңы экен. Бул Макканын чаңы. Ошону ырахат алып бетине сүйкөп жуусун десем, туура айтасың деди. Туура айтасың деп ана ошентип алды. Мусафир ушундай болот.